Саламатсыңарбы? Бүгүнкү биздин адабият сабагыбыздын темасы Жеңи жок акындын ырлары. Өзүңөр билгендей эле, ак таңдай болгон акыныбыз Жеңи жок өз аты Өтө, атасынын аты Көкө. 1860-жылы Таластын Сары Бөкөнчө өлкөмүндөгү Кызыл Адыр, азыркы Кара Буура районунун Жиде айылы аймагында туулган. Атасы Көкө, апасы Алтынай удаа кайтыш болуп, Жеңи жок өз башынан жетимчиликти да өткөрөт. Тестиер кезинде колуна барсылдак жара чыгып, айыккан жерлери ала болуп калат. Ошол ала оорусунун айынан аксыга, таекелеринин колуна кетет. Ал жактан сабаты ачылып, окуп жазганды үйрөнөт. Анан ырчылыкка ойт. Нурмолдо менен айтышып аны жеңгенден кийин Өтө аты калып, Жеңи жок аты эл ичине тарайт. Турагы Аксы районундагы Кара Суу кыштагы болот. Өмүрү ошол жерде өтүп, 1818-жылы оорунун айынан дүйнөдөн кайтат. Көрдүңөрбү, акындын өмүрү ушунчалык бай жана кенен. Мындан сырткары, акындын ырларынын мазмуну, ыр куроо өзгөчөлүгү, Жеңи жоктун ырларынын бүгүнкү күндөгү орду кандай? Ушул суроолордун негизинде ой жүгүртүп, билимибизди толуктайбыз. Акындын өмүр жолу. Бул жерде балдар бир нече ушундай хронологиялар берилген. Кыскача өмүрү менен тааныштык. Мойнуна таш байлап, Айке, Жеңи жок атыгышы, Көк сулуу, ыр нөшөрү, эл оозунан, көрүү сезиминин күчү, сөз берметтеринин сели. Бул хронологияларды биз балдар китебибизден окуп, анын өзгөчөлүгү, акынга ушундай өмүр жолундагы бир таасир эткен жагдайлар, учурлар жөнүндө таанышып билебиз. Жалгыз тал менен сүйлөшүү ырындагы окуп чыгып, түшүнүк жазып, суроолор жана тапшырмаларына жооп беребиз. Ал эми балдар, үйгө тапшырма Жалгыз тал менен сүйлөшүү чыгармасын окуп, бул чыгарма боюнча оюңду билдир эссе жазуу менен. Демек балдар, чыгарманы окуп чыгып, эссе жазуу менен бышыктайбыз. Демек балдар, ушуну менен сабагыбыз бүттү. Мен силерге ийгилик каалайм. Жеңи жок акыныбыздын өмүрү жана чыгармачылыгы менен кенен таанышкыла, саламатта калгыла.